Бүткүл Казакстанга өзгөчө абал режими киргизилди. Казакстандын бардык аймагына өзгөчө абал режими киргизилди. Бул тууралуу казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Буга чейин өзгөчө абал режими Мангистау менен Алматы облустарында, ошондой эле Алматы менен Нур-Султан шаарларында гана киргизилген болчу. Эми жарандардын жана транспорт каражаттарынын кыймылына, адамдардын Казакстанга кирип чыгуусуна чектөө киргизилди. Ошондой эле коомдук тартипти коргоо күчөтүлдү. Булак Баракелде Чекиторг. Митингчилер Алматы аэропортун басып алышты. Казакстанда митингчилер Алматы аэропортун басып алышты. Учурда аба майдандын кызматкерлери эвакуацияланып жатат. Бул тууралуу Орда Чекит КЗ басылмасына Алматы эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы тастыктады. Алар аэропортко жетип келишти. Алдын ала маалымат боюнча учурда аэропортто 45 чукул баскынчы бар. Алар басып киргенде аэропорттун кызматкерлери чыгып кетишти. Басып алуу учурунда терминалда жүргүнчүлөр жок болчу. Аларды алдын ала эле эвакуациялаганбыз. 11-дарбазадан чыгардык. Дал ошол учурда учак келип калды деп жазылат билдирүүдө. Андан сырткары аэропорттун басма сөз кызматы Орда Чекит КЗ басылмасынын журналистине аба майдандын аймагында аскерлер жок экенин, алар кайсы убакта чыгып кеткенин да билбей калышканын билдирген. Аэропорттун кызматкерлери өз күчү менен жүргүнчүлөрдү эвакуациялады деп билдиришти аэропорттон. Буга чейин Актау шаарындагы аэропорт дагы иштебей жатканы кабарланган. Андан соң Казакстандын борбору Нур-Султан шаарындагы Нурсултан Назарбаев аэропорту дагы каттамдарын токтоткон. Буга шаарда өзгөчө абал киргизилгени себеп болду. Ошондой эле Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниясы саат 20:55 Казакстандагы митингден улам Москва Алматы каттамын токтоткон. Казакстандагы митинг 2-3 январь күндөрү Казакстандын Жаңы Өзөн жана Актау шаарларында газдын кымбатташына каршы нааразычылык акциялары башталган. Митингге миңдеген киши чогулган. Алар газдын баасын төмөндөтүүнү жана акимдерди шайлоо жолу менен кызматка дайындоону талап кылышкан. Ал эми 4 январда нааразычылык акция Нур-Султан, Алматы, Чымкент, Караганда, Атырау, Актөбө жана башка шаарларында өттү. Нааразы тарап газдын баасын төмөндөтүүдөн сырткары өкмөттүн отставкасын да талап кылууда. Ошондой эле Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевди кол тийбестиктен ажыратуу талабы да айтылды. Ал арада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев элге 2 ирет кайрылуу жолдоп, калкты сабырдуулукка чакырды. Казак басылмаларында жарыяланган президенттин видео кайрылуусунда бийлик кулабайт деп ишендирген. Муну менен бирге Токаев газдын баасы кымбаттаганына байланыштуу нааразычылык толкунуна жол берилгени үчүн күнөө өкмөткө, энергетика министрлигине, анын ичинде Каз Мунай газ жана Казак газ компанияларына жүктөөлөрүн кошумчалаган. 5 январга караган түнү Алматыда нааразычылык акциясынан миңдеген катышуучулары жана полиция кызматкерлери кагылышып, көздөн жаш чыгаруучу газ колдонулган. Мындан сырткары демонстранттар бир нече полициянын унааларын өрттөп жиберишкен. Ошол эле күнү митингчилер Алматы шаардык администрациясынын имаратын басып алышкан. Ал эми казакстандык ЖММКлар Алматыдагы президенттин резиденциясында өрт чыкканын кабарлашкан. Мындан улам Токаев Алматы шаарында, Мангистау облусунда, кийинчерээк Борборгала, Нур-Султан жана Алматы облусунда 19 январга чейин өзгөчө абал киргизген. Булак клуб Чекит Азия. Эмилбек Каптагаев алсыраган, чөгөлөгөн Казакстан азыр Москвага эле керек. Казактар канчалык күчтүү, көз карандысыз болсо, аларга ошончолук жакшы да. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Орусиянын акыркы мезгилдеги Казакстанга карай жасап жаткан кысымдары менен азыркы болуп жаткан толкундоолордун башталышынын ортосунда кандайдыр бир ички байланыш барбы деген шек жаралбай койбойт го дейм. Анын үстүнө орус тилдүү эксперттер дароо эле Американын колун дагы көрө калып жатышпайбы? Көзү ачыктык кылышып. Казакстандын алысырап калышы кимге кызык? Америкага эмес го дейм. Казактар канчалык күчтүү, көз карандысыз болсо, аларга ошончолук жакшы да. Алысыраган, чөгөлөгөн Казакстан азыр Москвага эле керек. Бул дагы учурдун чындыгы. Ал эми биз үчүн коңшу өлкөлөрдөгү тынчтык, алардын бакубат өнүгүүсү биринчи кезектеги зарылчылык деп белгилеген саясатчы. Эске сала кетсек, 2022 жылдын алгачкы күндөрүндө Казакстандын батышындагы мунай өндүрүүчү район болгон Мангистау облусунун Жаңы Өзөн жана Актау шаарларынын тургундары газга болгон баанын 2 эсе кымбатташына каршы чыгышкан. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев кырдаалды карап чыгуу үчүн өкмөттүк комиссия түзүүнү тапшырды.
Ал 4 январда митингчилердин негизги талабын аткарып, газдын баасын арзандатууга даяр экенин билдирген. Булак Назар News чекитке ийже. Казакстан 2022 жылдагы газ митингдери. Казакстанда 2022 жыл автотранспорт үчүн газдын литри 120 теңгеге чыккандан улам митинг менен башталды. Айрым аймактарда баа 50 теңгеге чейин түшкөнүнө карабай 5 январга караган түнү бир нече шаарларда элге кууп таратуучу заттар колдонулду. Казакстандагы кырдаал Кыргызстанга кандай таасир этет? Эксперттердин пикири. Атайын кызматтын ардагери кыргыз бийлиги дагы коңшу өлкөдөн сабак алып, көйгөйлөргө тереңинен көңүл буруу керектигин айтты. Казакстанда болуп жаткан башаламандыктар Кыргызстандын коопсуздугуна таасир этпейт. Бул туурасында УКМК төрагасынын мурдагы орун басары антитеррор альфа ардагерлердин коомдук билекмесинин төрагасы Артур Медетбеков билдирди. Коопсуздук жагынан алганда бул нааразычылыктар бизге анча таасир этпейт. Нааразычылыктардын агымы Тажикстан менен Өзбекстанга өтүп кетиши мүмкүн. Эми алдын ала айтып болбойт. Биз мунун баарын эбак эле басып өткөнбүз. Учурда туруктуулукка басым жасалууда, деген менен экономикабыз жабыркашы мүмкүн. Биз Казакстандан азык-түлүк жана энергетикалык товарлардын импортуна, анын ичинде транзитине көз каранды экенибиз жашыруун эмес. Эгер башаламандыктар созулуп кетсе, бизде баалардын өсүшү толук ыктымал, деди Медетбеков. Анын айтымында Казакстан жакын коңшу болгондуктан ал жактагы кырдаал кыргызстандыктарды аябай тынчсыздандырат. Казакстандагы окуялар биздин жарандарды активдүү аракеттерге шыктандырышы мүмкүн. Жакында жаңы салык кодексине каршы Дордо жана башка базарларда болгон митингдерде көмүрдүн кымбатташынан улам чыккан нааразычылыктарды эстеш керек. Биздин бийлик коңшу өлкөдө болуп жаткан окуялардан сабак алып, саясатын кайра карап чыгып, өлкөдөгү көйгөйлөргө тереңинен маани бериши керек, деди атайын кызматтын ардагери. Казакстандагы окуялар. Казакстандын түштүк батышында газдын кымбаттап кетишинен улам жыл жаңырары менен нааразычылык акциялары башталган. Газдын баасы 1 январдан тарта 120 теңгеге чейин көтөрүлгөн. Жашоочулар айлыктын аз экенин эске алуу менен бааны 50-60 теңгеге түшүрүп берүүнү суранышкан. Бийлик Маңгыстау жана Актөбөдө газдын литрин 50 теңгеге түшүрүүгө макул болгон. 4 январь күнү нааразычылык акциялары башка региондордо уланды. 5 январга караган түнү митингчилер менен күч органдарынын ортосунда кагылышуу чыкты. Демонстранттарды шаардын борборунан сүрүп чыгарышып, бирок алар көчөлөрдү аралап жүрүштү. Эртең менен президент Касым-Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирген. Ага карабай түштөн кийин митингчилер Алматыдагы акимчиликтин имаратын басып алышкан. Мындан башка дагы мамлекеттик администрацияларды басып киришкени айтылууда. Анын арасында Алматы аэропорту дагы бар. Булак Спутник чекитке ийже. Ооруканага түшкөндөрдүн саны айтылды. Алматыда митингге чыккан эл менен күч органдары кагылышты. Алматыдагы башаламандыктан жалпы 190 адам жабыркады. Бул тууралуу Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, ооруканага кайрылган 137 адам полиция кызматкери. Калган 53-ü жөнөкөй жарандар. Алар ар кандай жаракаттарды алышкан. Ал эми акыркы мүнөттөрдө Алматынын Борбордук көчөсүндө эл менен куралдуу күчтөрдүн ортосунда кагылышуу орун алды. Булак медиа центр чекитке ийже.